Буга чейин көмүрдүн бир кабы 150 сомдон сатылса, 2 күндөн бери 180-200 сомго баасы көтөрүлгөн. Жакшы. Бүгүн именно жакшы алып атат. Канча капты болуп саттыңыз? Эсептей алган жокмун го дейм, бир ашып кетсе бир 30 40 саттым го дейм. Эртеден кечке 30-40 саттым. Нур-Султан көмүрдүн бир кабын 150 сомдон сатса, 2 күндөн бери 180 сомдон сатууда. Буга күндүн суукта баштаганы себеп. Ага буга чейин кара кечеден көмүрдүн 1 тоннасы 3200 сомдон келсе, 2 күндөн бери суук көмүрдү 300 сомго кымбаттаткан. Күндүн суук боло баштаганына байланыштуу кардарлардын көбү көмүрдүн мешке жагылуучу орешка сортун алышууда. Ошентсе да былтыркыга караганда быйыл көпчүлүгү көмүрдү тонналап алышкандыктан кап менен сатып алгандардын саны жылдагыга караганда аз. Мындан последний время жакшы албай калышты, элдер тонналап түшүрүп атпай өнчө. Мешковайтеп саткандарга бир аз эме болуп калат да. Кымбатыраак болуп калат. Мисалы мен мешок алам, расход кылам. Балдарга төлөйм. Тамак аш ушул да. Азыраак болуп калат. Кымбатыраак сатайын десең, элдер албайт. Ошол көмүр канча арзан келсе, ошончолук арзан сатмакчы. Быйыл кандай баасы көтөрүлөт? Быйыл көтөрүлбөйт го, билбейм. Эми кышка көрөбүз. Азыр кар жааганга 3,2ден алып атканбыз, азыр 3,5дан алып атабыз да. 300 сом уже резко көтөрүлдү да. Эми кышка келгенде дагы көрөбүз кандай болот. Региондордо канча билбейсизби? Региондордон угуп атам. 3,5дан азыр могу эле эмеде объезднойлордо сатат, ошо 3,5дан сатышат бир. Жаңы эле угуптум да. Былтыр кыштын чилдесинде тест жарылып, шаардын тургундары көк муштун болуп тоңуп, сууктун азабын тартышкандыктан быйыл көпчүлүгү алдын ала көмүрдү тонналап алып, отун суусун даярдашууда. Ал ортодо бүгүн жааган алгачкы кар борбордогу кабат үйлөрдө жашаган шаар тургундарын үшүтүп, жылуулук качан берилет деп тынчсызданган жарандар социалдык тармак аркылуу Бишкек шаардык мэриясына кайрылууларын жазып чыгышты. Журналист Каншай Мамыркулова: жанды коебу дейби деп Суракматовдон сурагандан уялып атам. Жылуулук качан берилет экен? Журналист Марат Тагаев: былтыр 5 күндүк суукта жылуулук берип, кайра күн жылып кетип, терезелерди бир ай ачканын уnuттуңарбы? Кыйкырбай эки журкан жабынып жата тургула, ноябрдын 10 менен деле берсин. Журналист Эрлан Бекчороолу: былтыркы суук келатат, бир эстетип коелу. Тетисин абалы анча эмес деп атышты эле. Бүгүн борборго жылуулук берүү сезону боюнча мэрияда жыйын өтүп, Кыргызгидрометтин берген маалыматына таянып, эртеңден баштап жылуулук бериле баштайт дейт вице-мэр Рыспек Сарпашев. Жылуулук алгач бала бакчаларга, бейтапканаларга, андан соң борбордогу кабат үйлөргө берилип, бир жуманын ичинде шаар тургундары жылуулук менен камсыз болушат. 9-да биз коллегияльный чечим кабыл алдык. О начале отопительного сезона деп. С 28 и с 18 октября 2018 жылдан деп. Бүгүн мэрия тарабынан буйрук даярдалды. Номер 224R 17 октябрь 2018 жылдан деп. О начале отопительного сезона. Кудай буйруса, эртеңден баштап уже жылуулук берүү башталат да шаарда. Ошондой эле вице-мэр Бишкек жылуулук энерго коммуналдык ишканасынын 60 казан меше. Бишкек жылуулук электр борборунун 98% жылуулук берүүгө даяр экенин кошумчалады. Мэриянын айтканына ишенсек, бул жылы шаардыктар былтыркыга окшоп суукка көк муштун болуп тоңбой, кыштан аман эсен чыгышмакчы. 180 сом меш. Кышка даярдыгыңыз кандай негизи? Жакшы. Канча тонна аласыз? Азыр билмеш ойлой алдык, эми дагы алабыз. Бир кышты болуп атат. Канча көмүр аласыз азыр? 2 миңше барам. Кышка даярдайлабыз, жакшы эле. Кышка даярданып атабыз, жылуу ошо зимний дөңгөлөктөр салып атабыз. Печкаларды ондоп атабыз, радиаторлор, суларды дегендер эмеге алмаштырып, антифристерге кышка даярлык ошол. Тоңубаш үчүн. Акылай Маратова, Арнас Маратов, Next TV.